Чикагодо болсо кыш, сыртта күн суук. Айрым учурларда мындай иштен титиреткен ызгар суук 5-10 мүнөттө пайда болуп кайра жоголуп турат экен. Ал эми Чикагодо кыргыздардын көпчүлүгү такси тармагында эмгектенгендерин баарыңыздар эле билесиздер. Алардын арасында кыздар дагы бар. Демек бүгүн мен сиздерди бир кызыктуу каарман менен тааныштырам. Сиз болсо менин YouTube каналыма жазылыңыз. Дүйнөнүн кайсыл жеринде болосуз? Кыргызстандасызбы, Орусиядасызбы же башка мамлекеттесизби? Айтор сиз Америкадагы кандай бир маалымат сизге кызыктуу болсо, менин каналым аркылуу кирип кабардар болуп турсаңыз болот. Эгерде сунушуңуз болсо, сурооңуз болсо, комментарий калтырып, лайк басып туруңуз же менин бул жакта төмөндө жазылып турган Instagram баракчам аркылуу дагы суроолорду, сунуштарды жазсаңыз болот. Менин каарманым азыр келиш керек болчу, мына келип калыптыр. Кандай бул жактагы бир нерсе айырмачылыгы, мени көпчүлүк жакындан тааныгандар билишет. Мүнөтү менен так жүргөндү жакшы көрөм. Америкага келгенден кийин бир нерседе мен кыйналбай калдым, адамдардын так жүргөнү. Мына биздин кыргыз кыз дагы азыр убакыт саатына келип, артымда күтүп калыптыр. Эмесе жүрүңүздөр, мен Минараны тааныштырайын сиздер менен. Кандай Минара? Саламатсыңар. Кандай келдиңарбы? Жакшы. Ден соолуңар жакшыбы? Да. Ушундай машина минеткенсиң да, ушундай машина менен айдайбыз, иштейбиз. Кандай маркасы, кандай бул машинанын? Lexus ES 300 хайбрид болуп эсептелет. Өзү Uber айдаш үчүн кандай болуш керек машина? Кандай критерийлерден? Uber айдаш үчүн 2003 жылкы машина өйдө болуш керек. 2003 жылдан өйдө болуш керек. Анан эч жагы бузулган эмес, эч жагы сүзүлгөн эмес, таза болуш керек. Клиент кардарларга кандай өзгөчөлүк менен тейлейсиң? Эмне бар, сен мисалы сенин эме кардарың болсо? Эң башкысы күлкү маанай менен тозуп алыш керек. Суу коюп коесуң, таптуу тарапка коюп коесуң, настроенияны ачып, жакшы маанай менен эле иштесе, баары жакшы боло берет. Эмсе кеттик? Кеттик. Ушуну ачасың. Ушуну ачканда анан көрөсүң, мынтип карайсың. Например, могул жерде азыр жумуш жакшы болуп аткан кез. Анан карайсың. Аэропортко жакын болсоң, аэропортто карайсың. Мына мен азыр аэропортко жакын жерде турам. Карасаң, очередь көрүнөт. Канча машина аэропортто бар экенин көрө аласың. Анан городду карайсың. Анан монтип маякты ачсаң, көрүнөт. Сейчас тенденция изменения тарифов в Чикаго деп. Азыркы моментте канча саат канчада? Саат 8-тен 11-ге чейин жумуш жакшы болот деп көрсөтүп атат. Азыр дагы жаман эмес. Бүт баарын көрсөтүп атат да. Анан, например, на могул райондордо, Чикагонун бул районунда каждый 3 кылган поездкаңа $7 кошулуп берип турат деп. Жакшы эметилген да. Эми биз үчүн кичине эметилет. Кандай десем, дополнение да, эми кичине стимул кылып беришет. Азыр даунтаун аябай жакшы жумуш болуп аткан кезде. Азыр дагы көтөрүлөт. Мына каждый поездкага 3 сом, $3.75 кошулуп турат. Анан еще дополнительно каждый 3 райдыңа $7 үстүнө кошулуп турат. Азыр кайка барабыз? Эми биз чыкканда эле, например, мисалы мен жумушту баштаганда, үйдөн чыгып, унамды жууп, тазалап, баардык нерселеримди текшерип, машинамдын майын текшерип, суусун текшерип, анан кийин жумушту баштайм. Анын баары бүгүн уже текшерилип, баары даяр болуп калгандыктан, уже жумушту уже баштай берсек болот. Уберде, негизи таксиде аэропортко көбүнчө көп барасыңар, Аэропортко эртең мененки учурда көп барабыз.
Анан биздин дагы определенный күндөрүбүз бар. Бир күнү аэропортто жакшы болот жумуш, бир күнү жакшы болбойт. Ар кайсы күндөр окшош боло бербейт. Анан бирок көбүнкү учурда аэропортко көбүрөөк барабыз да. Кыргызстанда эле машина, автоунаа айдачу элең. Унаны мен кичинекей кезимден эле атамдын машинасына отуруп, ошо атам менен жүрүп, ошо жакшы көрчүмүн өзүм дагы. Анан мен дагы атам жаным алып, эркек мүнөзүң бар деп жанымда алып жүрчү эле. Ошо анан машинада жүргөн мага аябай жакчу. Анан ошо мен үйрөнөм, айдайм деп өзүм умтулуп жүрүп эле Кыргызстандан эле жүргөндө ошо айдап баштагам. Эми ушундай болуп калган үчүн азыр эми таксиде иштеп атам. Өмүрүмдө канча жолу уктап турсам дагы такси болуп иштейм деп ойлогон эмесмин. Жашоонун Буйругу экен. Буйрук болгон үчүн ушинтип азырынча иштеп атам. Эч качан максат койгон эмесмин Америкага келейин деп. Эч качан ойлогон эмесмин Америкада жашап калам деп. Бир күндөрдүн бир күнүндө эле башыма келип ушу Америкага барып көрөйүнчү деп келип калдым. Көп кыйынчылыктарды өтүп келдим деп айтсам болот. Эми бирок ал кыйынчылыктар дагы жашообуз биздики кыйынчылыгы жок, кызыкчылыгы жок эмеспи. Ошондуктан каждый жашоонун кыйынчылыгын мен өзүм үчүн сыноо деп жакшы кабыл алам. Келгениңе канча жыл болду, канча убакыт болду? Анан Uberге кантип кирип калдың? Мен Чейин кандай жумуш жасадың? менин келгениме 1 жыл болду. Кечээ эле келгендей өзүмдү сезип атсам, убакыт бат эле учуп кетет экен. 1 жыл өтүп кетти. Бияка келгенден кийин эле кой, иштейин, иштеш керек экен деп, экинчи күнү эле жумушка чыгып кеттим. Интернеттен жумуш карадым. Анан жумушка чыгып кеттим. Даунтаунда бир чоң отель бар экен. Ошол отельдин номерлерин жыйнап иштеп баштадым. Мен үчүн ал аябай кыйын болду, сыноо болду деп эсептейм. Күнүнө барып келем, метрого түшүп алып, автобуска түшүп алып, анан бияка келгенде дагы балдарым менен келгем. Аларды келген күнү эле эртеси күнү бала бакчага киргизип койдум. Алып барып киргизип, алар үчүн дагы бир катуу сыноо болду деп эсептейм. Ошо анан келгенде ошентип ал жумушта көп иштеген жокмун. 1 жумада иштедим. 1 жумадан кийин өзүм үчүн чечим чыгардым, бул жумуш мен үчүн болбойт экен деп. Анан башка жумуштарды иштеп караштыра баштадым. Анан украинский ресторанда иштедим. Украинский ресторанда поварга жардамчы болуп иштедим. Көпкө чейин иштеген жокмун, ал жерде дагы 1 ай иштедим. Анан 1 айдан кийин кой, бул болбойт экен деп анан адамдардан угуп калам, көп кишиден угуп калам. Мен биякта бөлөм бар, иним бар. Аты Эркин. Анан айтып калды, сиз ушул мен ушул Uberге иштеп көрсөмбү десем, мындай чынында айтканда документтерим жок, эч кандай эчтекени билбейм. Анан ошо иним айтып калды, сиз ошо иштей албайсызго, азыр рисковать этпей эле койсоңузчу, азырынча ошо тынчыраак эле ушул иштеп аткан жумушуңузду эле иштей берсеңиз менимче эң туура болот деп ойлоду да. Анан мен жашоомдо мен үчүн кыйынчылык деген это мен ага жакшы карайм да. Анан кой, мен ушуну пробовать этип көрүш керекмин деп эле ошо Uberге чыктым. Америкалыктар таксиде дагы баягы тип деп коет го. Бизче чаевый, кошумча көңүлгө чыгарган акчаны жакшы эле беришет таксиде дагы. Жакшы беришет, ооба. Мындайча айтканда Uber X, Express Pool колдонгон адамдар эч качан тип таштабайт. Это очень редко болот, что мынтип кичине тип таштап коюшу мүмкүн да. Так тип деле таштабайт да. Мол селект менен иштегенде аяка уже башкачараак адамдар отурушат. Өзүнүн ишин кыла берет, же телефондо сүйлөшүп кетет, же өзүнүн ноутбугун ачып алып иштерин кылып кете беришет. Аябай сага уважительныйраак относиться этип, эми сени Uber драйвер дебейчи.
анан мындай жакшы относиться этип жеткирген жериңе алган жериңен алып жеткирчү жерине жеткирип чыдап койсоң анан жакшы да тип да берет да. Анан Uber'де азыр ушу жаңы эле чыкты, Uber дагы статуска бөлүнүп калды. Биринчи иштегендер обычный статус менен иштейт, балдарды капитетип жакшы иштеп, рейтингтерин көбөйүп, каждый адамды алгандан кийин 5 жылдызча коюлат, 1 жылдызча коюлат. Ошол жылдызчалар канчалык көбүрөөк болуп, сенин рейтингиң көбөйсө, анан сенин статусуң да көбөйүп баштайт да. Анан ал, например, Goldко өсөт. Анан Gold'тун да өзүнүн бир преимуществолору бар Uber'де. Анан Gold'тон кийин Platinumга өсөт. Ал Platinumдун да жакшы преимуществолору бар. Анан Diamondка өсөт. Diamond эң высокий рейтинг менен, жакшы оценкалар менен. Ал оценкаларды ошо сен алган жүргүнчүлөрүң коет да. Канча жылдызча коюп, кандай кылса, ошондон сенин жумушуң дагы зависит этет. Жаман иштесең, заказдарды да жаман берет. Жакшы иштеп, рейтингтериң высокий болсо, мен аны өзүмдө байкагам. Рейтингиң жакшы болуп, жакшы иштесең, сага жакшы заказдарды берет. Дальний рейстерди аласың, көбүнчө аэропортторду аласың. Анан ушундай жакшы токтобой иштейсиң. Анан кичине рейтингиң түшүп эле жаман болуп калсаң, күтүп отуруп калышың мүмкүн. Анан кичинекей расстояниядагы кишилерди алып каласың. Анан ошондуктан стараешься бардыгына, мындайча айткандай, угодить, баарына күлөсүң. Ошондо сен азыр кайсыл рейтингдесиң? Мен азыр самый высокий Diamond'дамын. О, азамат. Да, мен Diamond'да иштеп атам азырынча. Ал рейтингде дагы, ал статуста иштегенде дагы эми сенин тапкан акчаңан дагы дополнительно үстүнө дагы акча кошуп беришет да. Например, какой-то процент болуп. Менин случаимде ал 6% болуп эсептелинет. Каждый заказдан дагы дополнительно 6% дагы кошуп беришет. Компания кошуп берет. Компания кошуп берет. Эми иштегенге жараша майын чыгарып иштегенге аракет кылам. Силер байкагандай, машинама суу коюп коем, күлүп, тозуп алып, музыка жагабы, жакпайбы сурап, аэропортко барчулар болсо, багажнигимди ачып берип, кайра жаап берип, машинамды всегда таза кармаганга аракет кылам, потому что ага дагы аябай чоң акцент коюшат. Канча табасыңар өзү? Эми когда жакшы иштегенде 1,5 табасың, 2000 табасың, анан Жумасынабы? О. Жаман иштесең 800 сом табасың, 500 сом табасың дегенде. $800. О, доллар. Жумасына. Жумасына $500 табып калгашың мүмкүн. Иштебей койсоң 200 деле табасың дегендейчи. Жакшы иштеп, полноценный 10 саат берилет бизге. Ошол 10 саатты тим эле калтырбай 10 саатта 7 күндө 70 саат иштесең, анда жакшы эле табасың да. Анан сезонностьтан дагы зависит этет. Азыркы учурда аябай клиенттер аз болуп аткан учур болуп иштатса элек. Ушул 2 күндөн бери еще кар жаап, погода бузулуп, эшик суук болуп, жумуш жакшы боло баштады. Америкалыктар кандай болот экен? Мындайча айтканда, капризный кардарбы? Эми мен Америкага чейин Россияда Москва шаарында жашагам. Көп учурга чейин. Мага Америкага келгенимде эмнеси абдан жакканы бул адамдардын көз карашы, адамдардын сени принимать эткени аябай жакты да. Сени сурабайт, сен кайсы улуттансың, кайсы диндесиң, кандайсың сен, аксыңбы, карасыңбы, көксүңбү. Кишилер сага баарына окшош мамиле кылат да. Например, бизде андай эмес. Тилекке каршы. Менден башталат, Биринчи кандай да встречаешь по одежке деп анан башталат. Провожаешь по уму деп. Анан биякта болсо андай эмес. Элдер кандай кийинет, эмне кылат, ал өзүнүн иши, жеке иши.
анан ошол биякта айтылат экен фейковый улыбка депчи. Анан ошо баардыгы эле күлө берет. Биринчи келгенде мен аябай таң калып, булардын баары эле эмне мени карап алып эле күлүп атат деп кайра күзгүдөн каранчумун. Мен бирдеме болуп калган окшойм деп элечи. Андан кийин түшүндүм, что адамдар биякта баардыгы эле приветливый. Кандай кыйынчылыктар болду? Кандай кызыктуу окуялар болду? Кыйынчылыктар башында эми күлкүмүштүү эле болот деп ойлойм. Англис тилим биринчи келгенде абдан эле төмөн болчу. Анан келет, анан клиенттериң отургандан кийин бирдемени сүйлөп айтып беришет мага. Айтып берсе, же мен аларды түшүнбөйм, алар эмне деп сүйлөп атат. Же мен түшүндүрүп айтайын десем, же менин тилим келбейт. Анан ошол жерде күлкүмүштүү эле окуялар болот. Анан язык жестов никто не отменял деген система менен эле жест менен түшүндүрүп айтып беребиз. Бири-бирибизди түшүнүп күлүп коюп, анан андай окуялар көп эле болот. Бир жолу биздин ушул Саус-Сайд жактарда көп эле адамдар айтып калат, ошол жака барып иштеген опасныйраак депчи. Анан мен дагы ошол башыма киргизип алып, ушул аябай опасный болот окшойт ошол жерлерге барып иштеген деген башыма кирип калып, эми иштеп жүрө бергенде ар кайсы жерде жүрө бересиң, тандабайсың, каяка барасың, эмне кыласың. Анан иштеп жүрсөм эле ошол жерден бир бала отуруп калды. Анан ошол баланы карап мен жактырган жокмун. Анан кой дедим, мейли эми ала берейин, үйгө чейин. Биздин жумушта мени түшүнгөндөр көп эле болуш керек. Каждый киши эми биз үчүн дополнительный доход болуп считаться этилгенден кийин алып алдым. Алып отурсам, анан бир убакта эле башым айланып, көзүм караңгылашып, аябай өзүмдү жаман чувствовать этип баштадым. Анан ошо ойлодум, ушул жерде аябай опасно деп атышты эле. Мага бир жыт келип, бир күйгөн жыт келип баштады. Анан машинаны токтотуп алып, эшикте кар жаап, жаан жаап атты эле. Машинаны токтотуп алып, ал баланы чык машинадан. Азыр полицейскийлерди чакырам деп аябай катуу айттым. Айтсам чыкпайт машинадан. Анан мен дагы бактыма ошол жерден полицейскийлердин үндөрү чыгып, сиреналар менен өтүп кетип баратканын көрүп калышып, анан чыга калды машинадан. Анан ошол убакытта башыма эмне гана келген жок. Ушул күнүм последний окшойт деп да ойлоп кеттим. Анан эмне деген максат менен болгонун, кандай экенин ошол бойдон эле түшүнбөй калдым. Анан мындай самовнушение деген дагы көп роль ойнойт эмеспи бизде. Анан ошо бир күндөрүндө дагы ошондой, ошол жерге эле барып, дагы бирөөнү ошондойду алдым. Анан ошондой эле система болуп эле кайра көзүм караңгылашып, кайра эле башым айланып, бир жыт келип жаман болуп калдым. Анан ойлодум, эми баягыда да болсо, эми азыр да болсо деп, анан акырын мынтип артымды карасам уктап аттыр. Анан эми уктап атса эмнени күйгүзмөк эле деп өзүмдү успокаивать этип, акырын терезени ачып алып, анан өтүп кетти. Оказывается, самовнушениялар да көп болот экен да. Ошол самовнушение менен эле өзүмө жаман эметип ойлоп койдум, байкуш баягы биринчи пассажирымды жөн эле түшүрүп салган турбаймынбы дедим. Ошо. Ким кандай жазалат эгер тартип бузган болсо? Ошол жагынан сен полиске түшүп көрдүңбү? Сени токтоткондо эми 1 жылдан бери токтотсо керек. Кандай болду? Ошол жагынан айтып берсең. Полис эми мени эреже буздуң деп жолдон, Кудай сактасын, токтотуп көргөн эмес. Бир жолу токтоткон, өзүм билип туруп эле эрежени бузуп койдум. Аны мен билип турсам эле, анан артыман полис келип токтотуп калды да. Ал жерден өзүмдүн күнөөмдү сездим, билдим. Анан штрафты төлөп кутулдум. Биринчи келгенде жаңы Уберди айдап жүргөн кезде
эми мен ага чейин айтып кеткендей аккаунтум меники эмес болгондон кийин мен башка кыздын атынан айдаганыма тиешелүү документтерим дагы жок. Анан бир жолу аэропортто турсам ошентип мага полис келип документтериңерди көрсөткүлө деп сурап калды. Анан сураганда иштеп атасыңбы десе мага айтышты эле иштеп атам деп айтпа деп. Анан жок иштеген жокмун дедим. Иштеген жок болсоң биякта эмне турасың десе, анан артыман пассажирим келип отуруп калды. Анан пассажирыман сурады: сен бул машинага туура эмес отура алган жоксуңбу десе, ал машинадан түшүп номерин карап, жок бул менин убирим деди. Анан сен иштеп аткан турбайсыңбы десе, анан мен баягы тилге эметип таянып кечирип койгула, ушу тил билбейт элем, силерди туура эмес түшүнүп алыптырмын деп акырын чыгып кеттим. Анан документтериңди көрсөт десе, анан мен бардачогумду ачып алып кечке ачып алып издедим. Анан музыкамды кичине чоңойтуп коюп, анан артымда дагы пассажирим дагы кичине шаштырып калды. Анан мындайча айтканда Америкада Чикаго айткандай катуу бизи кылып ийдим көбүрөөк. Анан полицейский мейли анда кете бер, эмкиде текшерем деп кетирип ийди. Ошондон кийин дагы полицейскийлерге Кудайга шүгүр түшө элекмин. Англис тилиң кандай болуп калды? Алдыга эми Уберден сырткары дагы пландар болсо керек. Андан кийин дагы кандай пландар? Эми алдыга коюлган пландар абдан көп. Азырынча эми менин тилим, англис тилим анчалык жогорку деңгээлге жете электигине байланыштуу азыр ушул Uber менен иштеп турайын деп атам. Анан азыр жакында ушу документтеримди алдым. Америкада легализоваться этип официально баардыгы жакшы болуп калганына байланыштуу азыр ошо таксиден кийин эле биздин жердештер тракты айдап атышпайбы? Анан ошол ойлоп атам, азыр ошо тракты дагы айдап көрөйүн, кандай болот болду экен деп азыр ошо трака окууну окуп атам. Буюрса эми трака чыксак дагы интервью алсаңыз болот. Сен бул кетиштен трак айдайсың. Минаранын автону айдаганын көрүп, мен аябагандай мындай суктанып жатам. Анткени мен дагы ушул жака келип үйрөнүм да Минара автону айдаганды. Себеби бул жакта өзүң билгендей автону айдабасаң эч жака чыга албайт экенсиң. Бутуң байлануу, колуң байлануу, эч нерсе бүтүрө албайсың. Ошондойлорго биз Uber барбыз да. Биз ошол автону үйрөнүп, мындай сен айдагандай хайвейлерге чыга албайм албетте. Бул жака корком да, дух жетпейт. Бирок азаматсың, сонун айдайт экенсиң, тим эле учасың. Мына кара жоргоңдун астынан шамал айдап, шамал өтүп, ар дайым жакшы кызмат кылып жүрө берсин. Рахмат, айтканыңар келсин. Кайсыл жердин кызы болосуң? Канча бир туугансың? Ата-энең жөнүн айтып берсең. Мен Нарындын кызы болом. Кыргызстандын Нарын деген тоолуу, сулуу жеринен, таптаза абасы менен, кызыл бет кыздар балдары менен кымыз жыттанган ушундай жакшы жайлоолору бар, тоолору бар Нарындан болом. Азыркы учурда ата-энем пенсияда, үйдө неберелери менен отурушат. 4 бир тууган болом. Эң улуусу агам, андан кийинки мен, анан 2 сиңдим бар. Бардыгыбыз үйлөнүп, жайланып, үйдөн алыска учуп кеткенбиз. Ошол азыр бардыгы Кыргызстанда жашашат. Мен азыр Америкадамын. Мен мамам айткандай, апам айтып атпаймынбы, мен ушу азыркы койгон пландарым ушул биякта бир чоң машиналарды айдап, трак машиналарды айдап иштешет экен десем, апам коркот да эне да. Анан сен ошо мен сени деги водитель болсун деп, шофер болсун деп төрөгөн эмесмин деп күлөт да. Ошол жумуштарды иштебей эле койсоңчу депчи.
бир уул бир кызым бар. Кызым 10 жашка чыгып калды. Балам 3кө чыгат Кудай буйруса. Ошо азыр келип кызым окууга кирип мектепте окуп атат. Ушу мен Америкага келгенимдин биринчи эмеси ушул балдар үчүн келгем да. Балдардын будущий деп, анан ушул тил үйрөнүшсүн деп. Энем менен бир туугандарымды эстегенде көзүмө жаштар дагы айланып кетет. Ошо баардыгыңарга салам, баардыгыңарды сүйөм, баардыгыңарды сагындым абдан. Курбуларымды, туугандарымды, жеримди, элимди дегендей. Баардыгыңар сак саламатта болуп, оорубай, сыктабай, жакшы жүрсөңөр эле ошол мен үчүн азыр аябай жакшы поддержка болот ошол.